Ал эми Кыргызгидрометтин берген маалыматы боюнча 17-июлга чейин штырмоо берилген. 12-июлдан баштап ушундай жаан-чачын болот, борон чапкын болот, сел жүрүшү мүмкүн тоо этектерде деп. Ошонун негизинде мына селде жүрүп атат. Ошондой эле Кыргызгидрометтин берген маалыматы негизинде 15 күндүк жаан-чачынын нормасын кече 14-июлда 2 саат аралыгында жаап койду. Ошонун кесепетинен сел суулары топтолуп өтө көп көлөмдө келген да. Жамгыр эмнеден көп чыгат бул эми табият. Бул Кудайдын Алла Тааланын иши экен. Бирок баса белек айтчу нерсе кечеги Ноокаттагы сел дагы, кечеги Ош шаарындагы, Кара Суу айылындагы сел дагы бул тоолорду жаап, тоолордон, жайлоолордон чогулуп келген суулар. Ошонун негизинде сел жүргөн.